9 eng çoğun күнөө бар экен. Биринчиси ширк кылуу. Аллага шерик кошуу, Алладан эмес Сулаймантоодон ар кимден суроо. Экинчиси адам өлтүрүү. Адам өлтүрүү, себепсиз адам өлтүрүү. Бул эң чоң күнөөлөрдөн экен. Үчүнчүсү согуш талаасын качып кетүү. Согуш башталды, досуңду барыгын таштап өтө качып кеттиң. Шанс болду, шарт болуп калды. Согуш талаасын катындарча таштап кетүү бул эң чоң күнөөлөрдөн экен. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү аялдарга себепсиз доомат коюу. Доомат кылуу. Аялдарга. Көп учурда ак кыз, ак аял, бирок эркектер тарабынан бул мындай, андай. Бүгүн дагы мисалы бир жерден мисалы мен бир айылга барып эркектерден сурайм, мына кыз кандай үйлөнөйүн деп атсам, бул анадан калып кеткен, анау сүйлөшкөн, мына бирдеке болгон деп бардекен айтат да. Өзү далили жок, бул дагы бир жерден уккан. Алдан уккан, мындан уккан болуп барып карасаң эчтеке жок болуп чыгат. Анан ошол сөздөр бул доомат болуп эсептелет. Бул эң чоң күнөөлөрдөн экен, урматтуу мекендешим. Аялдарга доомат кылба, кыздарга доомат кылба, бул эң чоң күнөөлөрдөн экен. Ал эми бешинчиси суткордук кылуу, кредит, үстүгө пайыз коюп бирдекени берүү, бул суткордук экен, урматтуу мекендешим. Ал эми алтынчысы жетимдердин акысын жеш. Жетимдердин, анын атасы жок, апасы жок, Онун атасы жок деп кызын пайдаланып, бүгүн каалаганын кылгандар бар. Жетимдин акысы, урматтуу мекендешим, ата энеси өлдү өттү деп кутулдум, бардыгы меники, үй жайы меники деп ойлобо. Анын коргоочусу, колдоочусу Аллах бар. Ушундай келтирип коет, бир жериңди бурап коет, ошондо кеч болуп калат. Жетимдин акысынан корк экен. Эң чоң күнөөлөрдөн экен, урматтуу мекендешим, жетимдин акысы. Ал эми жетинчиси мечиттерде илхак кылуу. Ал эми сегизинчиси адамдын үстүнөн күлүү. Бүгүн бою кичине деп, көзү кыска деп, анысы деп, көзүн белгилери менен келтат дегендей кылып, ар кандай немелерди үстүнөн күлгөндөр бар да. Аны сары кылып сен жараткан жоксуң. Аны бою кыска кылып сен жараткан жоксуң. Аллахтын ишиге неге аралашасың сен? Сен кимсиң өзү? Ичиңде 2 килограмм заңды көтөрүп, кичине ичиң ооруп калса дарыканага, туалетке жүгүргөн адамсың. Анан Аллахтын ишиге аралашпа. Анын үстүнөн күлбө. Ал ким болбосун, досуң болсун, башка болсун, күлбө. Ал эми 9-нчу урматтуу мекендешим, тогот дережери ата энени көңүлүн оорутуп көз жашын агызуу. Бүгүн мындайлар көбөйүп кетти. Ата энесин себепсиз ыйлаткандар көбөйдү. Өткөндө ушул болгон окуя биз көбөй болуп аткан окуя да. Айтып атат. Баласы карап туруп ата энесине айтып атат. Балам, сен меникисиң, мен сенин жанын артык көрөм, жакшы көрөм деп атса, мен сени төрөгөмүн деп атса, баягы бала карап туруп, сен мени неге төрөдүң? Сен мени неге бактың? Төрөп бир жерге коюп койбойсуңбу? Башка байыраак бир семья багып алат эле деп айтып атат да. Ушул дагы сөз бем. Ойлонуш керек. Ал бай болбосо, көрүп атабыз, жипте минип жүрөт. Жакшынака үйдө жашап атат. Бирок ошончолук акылы менен, ошончолук келлеси менен, $100,000, $200,000 тапкан акчасы менен, ошондой күчтүү акылы менен бир энени урматташка акылы жетпейт. Муну тоок баш дейт. Тоок баш. Чоң күнөөлөрдөн этият бол. Сактан. Арамдан алыс бол.